саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар жана студенттер. Бүгүнкү биздин тарбиялык ачык сабагыбыздын темасы бейиш эненин таманын астында. 98 тайпасынын студенттери менен биргеликте мен куратору Ыразылкан уулу Майрамбек. Эгерде бейиш эненин таманын астында болсо, анда биз өз бейишибизди таптык. Апаке, сиз биздин жаркырап тийген күнүбүзсүз, таянар тообуз, дем алган абабыз баары сизсиз. Уктабай ар таңда уйкуңду жегизген, үмүтүң дактар бекеммен, агарган чачыңдын арыталына карызмын, апакем менин парызын. Ой, картайба көп жаша, ай жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай бары сен. Орубай аман жүр, ак жүрөк апакем, сүйүнтүп чыксаң дем жүзгө, жыргалың басканда чыттап тайтайлап, меремиң чексиз апакем. Ой, картайба көп жаша, ай жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай бары сен. Ыр жазып даңктай алсак, ардактасак төр берип барктай алсак, апабыз деп айтышка акыбыз бар. Энелердин ак сүтүн актай алсак, ырдын аты апама. Автору Кыргыз Улуттук агрардык университетинин алдындагы техника экономикалык коллежинин жалпы билим берүү бөлүмүнүн башчысы, кыргыз тил жана кыргыз адабияты мугалими Көкөй Айнура Баясовна менен биргеликте 98 тайпасынын студенттери көркөм окушмакчы. Апакебай, жүргөндөрсүң тынчыбай, бул ааламдын бүт жумушун кылчудай. Тынч алабаган касиетиң мээнетиң, анан дагы кыраан куштай курчуңай. Качан барсам дасторконуң жайылуу, мага деген жумшак төшөгүң салынуу. Жесең, алсаң деп өкүнүп, анандан балама ай деп жалын. Барда көңүлүм ток, өнүм ток, төркүн жакта менин такыр кайгым жок. Бирок мени ойлондурат болгон топ, кантип гана жүрдүң экен атам жок. Болсо дагы 10 балаңдын орду бар, эми алар сага жакын коңшулар. Үйү бөлөк, жайы бөлөк балалуу, атакем жок, бир бөксөгүңдү толтурар.
апа сенин тирүүлүгүң күч кубат, мен Кудайдан тилейм дайым күч убак. Караныңдан кагылайын апакем, жүрсөң экен тирүүлүктө арбат. Эне тоодогу булак, бала чөлдөгү кулан. Эне көргөн оңчап, ата көргөн ок жонот. Эне үй бүлөн жүрөгү, ата үй бүлөн тиреги. Улуттук келечек энелердин ордуна. Энесин сыйлабаган элин сүйүп жарыткайт. Эне эжиресе өпкө боорун чабат. Бала акылдуу болсо ырыс мээрим табат. Энесин көрүп кызынал, эшигин көрүп төрүнөт. Эненин жүрөгү аштан, баланын жүрөгү таштан. Эненин колунан кыз тойбойт, эрдин колунан куш тойбойт. Эненин ою балада, баланын ою талада. Эне тилиң, эне сүтүң. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган бээр табат. Эне жакшы, кыз жакшы, ата жакшы, уул жакшы. Аталуу жетим, арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим. Асмандагы жылдыз канча, талаадагы буудай канча, жалбырак канча даракта, күн гана бирөө асманда, апам гана бирөө дүйнөдө. Азимов, Талайбек жана Садабаев менен апаларына арнап өлкөм окуп ыр белек кылышмакчы. Алтыным, ардагым, жалгыз апам, ардактап Альбеш деген менин апам. Сиз барда дүйнө түгүл аалам жарык. Сиз барда болбойт менин кайгы кабам. Апакем, менин апам, жалгыз апам, мага берген ак сүтүңдү кантип актайм. Жыргалым, жүрөгүм менин апам, мени баккан мейнесиңди кантип актайм. Апакем, айга теңейм, күнгө теңейм. Кичинемде бакканыңды элестетем. Түн уйкумду, убактымды бөлүп мага берген мейнетиңди неге теңейм. Апакем ардайым күлүп турат, эркелетип маңдайымдан сүйүп турат. Кечке ойноп кечинде кирип келсек, ысык жайын дайыма бизге сунат. Толготконго чыдап туруп күчүңдөн, төгүп мээриңди ийип берген сүтүңдөн, кутулбасмын Марска барып келсем да, халкыма мен өчпөс ырлар берсем да, адамзатта күндөй жарык ак пейил, эне биздей эч бир кымбат жан болбойт. Değişirdi belki ele çıtınday. Cütta balsam çırgay düşüm uşunday. Bolgon üçün enelerden merini, bütün boydon durat düğüne bozulpay. Балдар, үйгө тапшырманы жазып алгыла. Бейиштин топурагын алып келесиңер. Саламатсыңар балдар. Үйгө тапшырма эмне болду эле? Кана ким аткарып келди? Кана гектар,
алып келчи. Бул бейиштин топурак экенин кантип таанидың? Мен кече үйгө кетип бара жатып, жолдон Эне бул дүйнөдөгү эң кымбат, эң асыл зат. Ал үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачыраткан жарыгы. Айтор бардык жакшылыкты өзүнө камтып, балдарына болгон сүйүүсү чексиз назик жан. Эне деген өтө сезимтал жан тура. Ал эч нерсени көрүп, билбесе да жүрөгү менен сезип, туюп турат. Ал биз үчүн жашоонун ысыгына да, суугуна да чыдап келет. Пайгамбарыбыз Мухаммедтен бир адам кимге жакшылык кылайын деп сурайт. Анда пайгамбарыбыз биринчи кезекте энеңе, андан кийин энеңе, андан кийин дагы энеңе, андан кийин атаңа жакшылык кыл деп жооп берет. Чындыгында эненин сүтүн эч качан актай албайбыз. Эненин сүтүн актоо 3 жолу Меккеге жөө көтөрүп барууга кете турат. Анткени күнү-түнү уктабай, балдарын калкалап, чоңойтуп, эрезеге жеткирген ошол эне эмеспи. Биз энебизди кагып силкип жүрөгүн оорутабыз. Ал эми энебиз бизден жылуу сөзүн аябайт. Эне деген мына ушундай зат тура. Апабыздан жылуу сөзүбүздү аябай, көзү барда сыйлайлы. Бейишенин таманын астында. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ар бир телегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жанапан чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа,